Ахматбек Келдебеков, Атамбаев сен кимсиң, элдин атынан сүйлөгүдөй. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын төрагасы, мурдагы депутат саясатчы, коомдук ишмер Ахматбек Келдебеков менен Аксы окуясы жана Атамбаевдин сүйлөгөн сөздөрү тууралуу ой бөлүштүк. Ахматбек мырза, каргашалуу Аксы окуясына 17 жыл толуптур. Акыркы мезгилде Аксы окуясын саясатташтырып жиберишкен жокпу. Мен антип айтпас элем, анткени ал каргашалуу окуяны унутууга, эстен чыгарууга мүмкүн эмес. Анткени ал окуяны 17 жыл мурун төрөлгөн жаш муундардын көбү билбей калышы мүмкүн. Кыргыз элинин тарыхында мындай окуя кайталанбашы үчүн жаңы төрөлгөн балдардан эс тартып калган муундардын баары Аксы окуясы эмне себептен чыкканын, эмне үчүн 6 адамдын өмүрү кыйылганын биздин келечек муундар билиши керек. Ошон үчүн Аксы окуясын мамлекеттик деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Кечегиси мактоого татырлык болду. Мамлекет башчысы окуя болгон жерге барып эл менен жолугуп, маркумдарды эскерди. Ошондой эле спорт комплексинде ачылышына катышты. Мен ойлойм, президенттер жыл сайын Аксы окуясы болгон күнү ошол жерге барууну адатка айлантырса туура болчудай. Ала Тоо аянтында болуп өткөн эскерүү жыйынында жылда өтө турган иш-чарага айлантып, мындан да чоңураак кылып өткөрсөк, аталган окуяны тарыхый көз караш менен элге жайылтсак, саясатчылар көрүнгөн жерде өзү каалагандай эскеримиш болгондор оозуна келгенди сүйлөбөй калат. Айтайын дегеним, акыркы мезгилде бул каргашалуу окуяны бетине кармап, көрүнгөн эле саясатчы өзүнүн имаратынын алдында элди топтоп алып ар нерсени сүйлөп берген болбойт. Муну Кудай дагы кечирбейт. Айтайын дегеним, Алмазбек Атамбаев форумдун алдында элди топтоп алып, Аксы окуясы тууралуу 2 минутка жетпеген сөз сүйлөдү. Ал эми 1,5 сааттан ашык оюна келгенди айтты. Элдин атынан сүйлөгөнгө ага ким укук берди? Ал бүгүн башкалар сыяктуу эле жөнөкөй адам, башкаларга саясий баа бергиде ал ким? Бул кишиде ыйык эч нерсе жок. Адам менен дос болуп мамиле түзүп жүрүп, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн ал адамды 1 секундта сатып коюп кете берет. Канчалаган адамдарды күнөөсүз түрмөгө каматты. Мына чекесинен чыгып атышат. Учурунда катачылыкка жол бергени далилденип атса да, оозуна келгенди сүйлөй бергени болбойт да. Керек болсо Атамбаев Кыргызстанды башкарган 6 жылдагы мамлекетке кылган кыянатчылыктарын укук коргоо органдары тезинен текшерип, экономикалык кылмыштын бетин ачышы керек. Ошол күнүн жакындап калганын сезип жатканы үчүн оозуна келгенин айтып, ойго түшкө кирбеген нерселерди сүйлөп, коомчулукка мына мен сындаганым үчүн куугунтуктоо болуп жатат дегиси бар. Жогоруда Атамбаев күнөөсүз адамдарды каматканы тууралуу кеп кылдыңыз. Камакка алынган азаматтардын баары Атамбаевдин каалоосун канааттандыруу үчүн камалганбы? Албетте, Атамбаевдин каалоосун орундатуу үчүн аны сындаган саясатчылардын баары жалган-жалаанын негизинде камакка алышкан. Ошол мезгилдеги соттун чечимдери 7-кабаттагы Атамбаевдин көрсөтмөсү менен чыккан. Мага чыккан соттун чечимдеринде Атамбаев өзү олтуруп алып окуган. Ал мезгилде мыйзамды уруп ойногон эмес. Ошон үчүн азыр мыйзамдуулук жөнүндө сөз кылганы жана башкаларга акыл айтканы уятсыздык деп эсептеймин. Сот системасын талкалаган так ушул Атамбаев өзү. Атамбаев форумдун алдында өткөн Аксы окуясына арналган жыйында Кыргыздын армиясы тууралуу да сөз кылды. Ал айткан сөздөргө ынансак болобу? Атамбаев армия жөнүндө да сөз кылды. Чынында анын бийлиги тескерисинче армияны талкалап кеткен. Армия боюнча адис болбосо да башкы штаб болуш үчүн бизде аскердин түрлөрү болушу керек. Анан эле Россиядан келген жардамдын баарын мен алып келип койдум дегени чындыкка караандабайт. Россиядан буга чейин деле жардам келчү. Анткени биз Россия менен стратегиялык тарыхый өнөктөшпүз. Мурунку СССРдин аймагындагы мамлекеттерде тынчтык болуш үчүн Россия сөзсүз түрдө Орто Азиядагы өлкөлөрдүн баарына жардам берет. Кыргыз газ тууралуу чындыкты айттыбы же өзүнө ылайыктуу маалымат бердиби? Кыргыз газ боюнча Атамбаевдин колунда стенограмма болсо алып чыксын, болбосо менде бар. Мен ошол мезгилде жогорку кеңештин жалпы жыйынында Кыргыз газды $1 саткан болбойт. Бул биздин мамлекеттүүлүктүн өзүнчө белгиси, мамлекеттин атрибуту деп комитеттин жыйыны дагы айтканмын. $1 саттык деп кайра-кайра айтканда, $1 саттык деп кайра-кайра айтпаган, $1 мен деле төлөп коемун. Эмнеге аны мактанып атасыңар деген элем. Себеби ошол учурда аларга баарын өлкөдө канча миң километр биздин чоң газ түтүкчөсү бар экенин сандык көрсөткүч менен эсептеп бергенмин. Ошондо айтып чыкканмын, жок дегенде Кыргыз газ мамлекеттин эсебинде 51% калышы керек. 49%ды биз газдан камсыз болуш үчүн ошол газ чыгарган мамлекеттердин же болбосо чоң ишканалардын бирөөсүнө сатыш керек деп айтканмын. Өкүнүчтүүсү Баткендеги Майлы сайдагы газ сактоочу жайдын баары $1 AQSh бааланып өтүп кетти. Эгерде тийиштүү органдар чукуп көрсө, булардын куйругу чыгат, алардын куйругу чыга турганда толук ишенем. Ошол учурдагы Кыргыз газды саткандагы келишимди окуп көргүлө. Газдын биздин аймакка келип түшкөн наркына 12%дан кем эмес рентабельности кошулсун деп жазылган. Ал келишим ратификация болгон. Мен Газпромдун бизге өнөктөш болушуна каршы эмесмин. Ошол мезгилде мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгонмун. Бүгүн дагы кайталап айтам, 100% Кыргыз газды сатканы туура эмес. 51% Кыргызстандыкы болушу керек. Атамбаев, сизде Кыргыз газды мага сат деп айткан сөзүңүз далилденбей калбайбы? Айткан сөзүм
өзүндө далилдеп бере албаса, анда жоопкерчиликке тартылышы керек. Себеби мен мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгонмун. Менде далил катары ошол кезде сүйлөгөн стенограмманын бардыгы бар. Ошол мезгилде мага бир министр келип айткан: "Менин деле жүрөгүм ооруп атат, бекер каршы чыгып атасыз, сизди Атамбаев каматам деп бакырып, сөгүнүп жатат" деп. "Пошел вон" деп жооп бергенмин. Дагы бир тактап айтып коеюн, мамлекетти тышкы карызга малгандардын бири Атамбаев. Ошондой эле мамлекеттүүлүккө шек келтирип, мамлекеттин башкаруу системасында бузган Атамбаев. Кадрдык саясатты толугу менен талкалаганда Атамбаев болду. Өзүнүн жакындарын, өзүнүн айдоочулардан бери ылгабай чоң кызматка койгон трайбалисттик көз караштан да арыла албаган президент Атамбаев болду. Кечээ 2-3 саясатчы сүйлөдү. Трайбализм деген сөздү ошол Атамбаевдин учурунда айтыш керек эле. Трайбалист деген сөздү мен атын атабай коеюн. Бир учурда бир айым президент болгондо, бир аймактан 15 өкмөттүн мүчөсүнөн 12 өкмөт мүчөсү ошол жактан болгонун өзү трайбализм деп койсо болот. Кечээкилердин сүйлөгөнү түндүк түштүк маселесин дагы козгоду. Ошолорго айткым келет, от менен ойнобогула. Атамбаев жооп бере турган учуру келди. Эч нерседен коркпой жоопко тартыш керек. Эми ал өзү мыйзам чегинде жооп бериши керек. Баса Атамбаев Раим Миллион тууралуу да токтолду. Атамбаевке Раим Матраимов экөөбүз түнү түшүнө кирип уйку бербей жатсак керек. Мен жогорку кеңеште төрага болуп турганда бул өкмөт башчы эле. Ошондо Раим Матраимов Ош шаарында бажы тармагында жетекчи болчу. Бир эмес 2-3 жолу Атамбаевдин оозунан укканмын. Раим аябай жакшы жигит, кыйын иштейт деп мактаган. Атамбаев эми өзү иштеп жүргөндө аябай жакшы, аябай кыйын жигит деп кызматка көтөрүп, эми өзү кызматтан кеткенден кийин кандай бул жаман адам болуп калат. Бул Атамбаевдин мүнөзү туруксуз. Андан кийин адамдарды аттап кетиш, жамандоо бул үчүн катардагы көрүнүш. Кыйын жигиттерден Атамбаев өмүр бою коркуп келген. Раим Матраимовду ким жамандап жатат? Атамбаев, анын жалданган фейктери жана жанындагы калемгерлери. Ошондуктан аларды укпай күнөөсү жок болсо мыйзам баарына бирдей. Кызмат ордуна кайра келиши керек. Сиз дагы депутат төрага болгонсуз. Атамбаевдин чимкирик депутаттар деген сөзүнө кандай карайсыз? Ушул Атамбаевди депутаттар өкмөт башчы, президент кылышкан, мыйзамдарды карап беришкен. Баш мыйзам боюнча алып карасак, жогорку кеңеш мамлекетибизде бийик орган болуп эсептелет. Ошол парламенттин депутаттары, буларды эл шайлаган. Алар бирөөгө адам катары жагабы же жакпайбы, бирок биз депутат катары аларды сыйлашыбыз керек. Себеби буларды эл шайлаган. Эл шайлаган депутаттарды чимкирик деп айтканым мамлекетти башкарып, президент, интеллигент, саясатчымын деген адамдын минтип сүйлөгөнүнө уят деген сөздөн да төмөн сөз айткым келет. Ошол сөзгө татыктуу. Ал киши дагы бир жолу өзүнүн ким экенин элге көрсөттү. Атамбаев эл аралык деңгээлде аброй таптыбы же жоготтубу? Биздин тышкы достугубузга Атамбаев кызматтан кетип жатканда кедергисин тийгизди. Мисалы ошол эле Казакстан Түркия менен алаканы талкалады. Менин эсимде анда жогорку кеңеште төрага элем. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган атайын визит менен келгенде Алмаз Шаршеновичти колдоп койгула деп айткан эле. Тилекке каршы ошондой колдоп турган жакын адамын кийин сатып кеткени. Бул эки мамлекеттин ортосундагы достукту бузганы. Бүгүнкү күндө ал киши менен дагы мамилеси жок. Мына ошол Атамбаев талкалап кеткен эл аралык карым-катнашты жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков Казакстан жана Түркия менен болгон мамилени ордуна келтирди. Мунун бардыгы мамлекеттик саясаттагы Атамбаев чыгарган ашмалтайды ордуна келтирүү Сооронбай Шарипович үчүн оңой олтоң бир жылдык иш эмес. Булак Назар Ньюс KG. Ошол жылдан бери шайлоолорго катышып келесиз, бирок тилекке каршы бир ызада тартып келесиз да, жеңил ызаларын. Ошол учурдан сиз мисалы мен баамында сиздин партияңыздын аркасында командаңызды мен көрбөй турам да, бир таанымал элге бир көзү таскан адамдардычы. Ушундан улам сизге бир кел өзүң лидер катары билимдүү, тажрыйбалуу адам кезиң бизге кошул, биз менен бармаксың. Сизге ушул ыңгайлуу болбойт беле? Башка партия менен барганыңызда батыраак жетмек белесиз дейм да парламенткечи. Жакшы суроо айттыңыз. Мен башында айтып бердим, адам каяка барарын билбесе үйлөгөн шамалда жардам бербейт деп. Мен эптеп эле ушу бир партияга кошулуп, бийлик өкүлү болуп, анан өзүмдүн бир төбөмдү көрсөтөйүн деген ниет болгон эмес. Чындыгынан мен өзүм экономика тармагында билим алган адаммын. Биздин чарбачылыктын экономикалык тармактын түшүп бараткан ушу саясаттын таасирин көрүп, ошол экономика өнүктүрүү багытындагы программаны иштеп, мен партиянын жолу менен саясатка аттанган болчумун. Мисалы үчүн ошол эле Бабан Өмүрбек экөөбүз чогулганбыз. Өмүрбек Черкешев мага келген. Анан алар да мени бир туугандарым, башка саясатчылар келген. Бирок айткам, сиз ушу кандай максатта, кандай деңгээлде коомдук маселени аткаруу жолу менен саясатка бартаңыз дегенде, тияка жетип алганын көрөбүз дегенде. Ошон үчүн мен ойлагам, кеп жетип алган эмес. Жетип алып, мына бүгүнкү күнү мына 6 партиянын ашмалтайы чыгып отурат. Мен партия өкүлдөрүнөн сурайт элем, намаз окуган адам сөзсүз Куранды билиш керек. Биз мечетке имам үчүн барбайбыз, Куран үчүн барабыз. Партияга өткөн адам лидер үчүн барбай, программа үчүн баш керек. Ошон үчүн биз ошол программаны сурап, социал-демократ партиясынан сурагам. Силер Маркстын
капиталын окудуңар беле? Бул социалдык теорияны Маркс деген еврей жазган сен, ал капитал деген эмне деген китеп дейт. Анан кантип кошулам социал-демократка? Мына bir күн Маркс теориясы. Бүгүнкү күнү Маркс теориясы Кытай мамлекетин көтөрүп атат. Ушу марксизм идеологиясы менен жана коомдук кызыкчылыкты жогору баалоо негизинде мына чоң мамлекеттин кубаттуулугу көтөрүлдү. Ошондуктан партия бул биздин программабыз. Ошол программасы түп келсе, албетте мен алардын адамдык сапатына тийишпейм. Акыркы жолу кадам жайда бир чогуш болуп калды, аксакал сурап калды. Темке максаттың эмне десем, ушу 120 депутат мурда саясатта жүргөн менин бир туугандарым айтып аткан сөздүн маанисин түшүнүп, мекендин